Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге барыңыздар билген өтө сонун бир айылдан таза суусу, свети, бүт бардыгы бар сатылуучу ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Байкаңыздар, азыркы 21-кылымдын талабына өтө бир бап келген, өтө сонун салынган үй экен. Караңыздар, анча-мынча үйдөн кем калбайт достор. Анча-мынча үйдү уят кылат. Жери 6 соток. 4 тарабы тосулган, варата коюлган. Суу чыгат, свет бар. Үй дагы мощный экен, ичи даяр. Санузелдери бар достор. Бул үй барыңыздарга жакса керек. Баасы $63,000. Сразу айтайын. Башында айт дейсиздер, мына айттым достор. Лайктан басып, колдоп коюңуздар. Жакшылыкка жакшылык дегендей. Так, эми жүрүңүздөр келүү жолун түшүндүрөйүн. Достор, суу бар, жашоо бар. Айтайын дегеним, сатыла турган жер үйдүн суусу бар. Мына, байкаңыздар. Сонун болуп чыгып турат. Мен турган жер бул Жаңы Будалык айылынын кире бериши. Жаңы Будалыкка кантип келем дей турган болсоңуздар, анда көңүл буруп, жакшылап угуңуздар. Бул жакта Учкун айылы бар. Учкундан сиздер мал базарга кирбей, бул жакка түз жүрсөңүздөр Жоош айылы болуп калат. Жоош айылынан мына Жаңы Будалыкка кирип барасыздар. Анан Мады жактан келген болсоңуздар, бул жакта Чагыр деген айыл бар. Чагырдан өтүп жүрсөңүздөр, бул Жоош айылы. Жооштон ушу Жаңы Будалыкка кирип барасыздар. Жаңы Будалыктын 4-көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Сол жакта ушул үйдү көрө аласыздар. Байкаңыздар, көчө тарабы евро забор менен тосулган, вараталар орнотулган. Жери 6 соток. Суу, свет бардыгы бар. Үй барыңыздарга эле жакса керек. Көчө тараптан анча-мынча үйдөн кем калбайт көрүнүшчү. Варатаны ачып кирип келесиздер. Суу чыгарылган, шагылдар төшөлгөн, 4 тарабы мына темир тосмо менен тосулган. Ал жакта ажалкана бар. Жери 6 соток болгондо, көчө тарабы 20 метр болот достор. Ичкериге мына жака 30 метр болот. 4 бурчтук квадратный тегиз жерлердин бири. Мына көрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирейли. Сонун экен да, сонун экен, сонун экен. Байкаңыздарчы, мына крышаларын караңыздар, кооздоп, кирпич менен тургузган, колонна сейсмопоэстерди айтпасам деле көрүп атасыздар. Мына совет салынган үйлөрдүн бири. Мына мощный брон эшикти ачып киресиздер. Үй туугандар 4 бөлмө, коридор менен санузелди кошпогондо. Мына жак санузел, детский, взрослый спальный, зал, бул жак кухня. Жаркыраган жылдыздуу сонун үйлөрдөн бири экен. Бул кухня болот ата, жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Печкасы бар, үй жылытып, от жагып тамак кыласыздар. Жакшы, бул кухня болду достор. Жакшы, биринчи хозяинсыздар, эч ким жашай элек. Бул конок бөлмө, байкаңыздарчы. Люстраларды, ремонтторун байкаңыздар, духовкалар бар, от жагып, неме болсоңуздар, бул жак жылып калат. Жалпысынан ремонту жакшы. Көрпө төшөк, идиш аяктарды алып келип эле жашай бересиздер. Бул жак коридор, кенен, айнек терезелер көчө тарапты карап эс алганы. Мына жакта күзгү жеңелерибиз бир аз жасанып, өздөрүн карап жүрүш керек. Эми биз эркектерге боло берет. Негизи аял кишилер өзүн карап жакшы болуп жүргөнү жакшы. Так, бул экинчи комната болуп атат. Детский спальный. И мына жакка жүрсөк, 3-чү комната. Мына байкаңыздар. Бул жакты взрослый спальный кылып койсоңуздар, өтө бир бап келет. Бөлмөлөр жалпысынан кенен, потолоктору бийик. Азыркы заманга ылайык эле салынган үйлөрдүн бири. Калпак окшотуп эле көркүлөр салып коет го, андай эмес. Бул заманбап жашнакай бир. Достор, мына колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим, өзүңүздөр деле көрүп түшүндүңүздөр. Үйдү дагы атайын бир бурчка салган, чтобы жашнакай месталар көп калсын депчи, жерди уттурбаш үчүн. Мына жак ошо еврозабор и варата. Мына жактарын эми темир тосмо менен эле тосуп койгон. Мына жакта ажаткана бар. Кошумча курулушка келсекчи, пока калгандары жок. Зато плюс сиздерге каалагандай кылып өзүңүздөр отурукташасыздар да. Жакшы досторум. Досторум менен, ошо сиздерди үйлүү болуп калсын деп ушинтип менет кылып, аракет кылып реклама тартып жүрөбүз. Эмне маалымат берейин? Кызыл китеп бар. Ипотека жолу менен болобу болбойбу билбейм, сурап көрөсүздөр.
Анан мондай шагылдар дагы чачылган үйдүн алдынача сонун кылып коюптур.